өзі естеген бар ғой, бұл шайтанда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның бізге берген жолдамасы, ошондо күчүңүз болсо, оозуңузду ачпай эле коюңуз. Буга сооп берилет сизге. Такыр оозуңузду ачпай койгонго мүмкүнчүлүк жок, ачканга туура келип атат. Анда оозуңузду жабыңыз. Оозуңузду жаппасаңыз, шайтан зара кылат. Оозуңузду жаппасаңыз, риваяттарда келет, шайтан сизди маскарлап, үстүңүздөн шылдыңдайт. Ағаға жол бергеніңіз. Эмне үчүн дегенде, адам өзі естегенде, деп оозун ачып алганда, мындай карасаңыз, өңү башкача болуп кетет да. Алла Таала жараткан өңдөн кичине башкача болуп кетет. Шайтанга кошо жагат да. Шайтан айтканда, ант ичкен Куранда бар да. Алла сен улуу затыңа ант, мен адам баласын өзүн өңүн сен жараткандан башкага өзгөрткөнгө аракет кылам деген да. Ошон үчүн Алла Тааланын берген өңдү өзгөртпөш керек.